Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Kim? Ha, minkalarga qo'ygan. Адам нече кол болуп? Бул бияктан түштү ошондо байке. Бияктан түштү. Аз мону машина эле кармап турат экен да монусу менен таркып. Az үзүлүп кетсе кетти экен анда. Кандай кетти? Үзүлүп түшпөдү муну. Жарымы турбайбы? Тиякта могу кармап турат эте турбанчы машинага элине. Ол үзүлүп кетсе ар жака сүрүлөт экен анда. Адамдарга эчтеке болбопту иши? Жок. Eşlik'e yokken karavaşlar sorkada eşlik bunday da turganı mı? Film sorkalarını istiyor. Çok uyak ayak iken. Ayak iken. Çoğu başken. Başka Murat. Bunda sarfalarını. Ne dedin sana? Ne oldu lan? O birinci başka değil. Ben bunu şimdi hocam. Bu telefere var mı? Telefere var mı? Cumhuriyet maçı gelen mi aldı? Коллективде. Өкмөт төлөп бериш керек да ушуну. Şöyle daha bir örüm basın ne var? Өкмөт төлөп бериш керек да муну. Hani rasmolda tok çok yok. Toplananlar karmalar olmadı. Rasmolda cıldır savundu. Kaptandan maçtan Абай окумушсуң эле. Ha, жерге адам баш тигеби дейм, а? Ошондо Господа. Ne, haram. Hangi stopturulama? Onu bile anlayacağım lazım. Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз.
Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Мен көп жолу айттым, жана башка билесиздер. Мен бул жерде бир нерсени кошуп айтып кетишим керек. Мен Өмүрбек Токтогуловичке, Бабановго жана анын жанындагы саткын саясатчыларга жооп бердим. Кечээки Сооронбай Шариповичти колдогонум менен мен алардын мени сатып кеткен, мени калтырып кеткен, мени тебелеп кеткен, менин кылган эмгегимди жерге тебелеп ташташкан Бабановдун жана анын жанындагы саткынчыларга түздөн-түз жообумду бердим деп эсептейм. Урматтуу элим, урматтуу өзбек калкым. Чөгөлөп туруп жашаганча тике туруп өлгөн жакшы. Тике туруп өлгөн жакшы. 28 сентябрь күнү Ош шаарынын Онадыр участкасындагы жалаң өзбек улутундагы биздин граждандарыбызды топтоп алып туруп, ошол жерге барып туура эмес сөздөрдү айткандыгы бул адамдын өтө чоң катасы болду да, катачылыгы болду. Өмүрбек ошо Кадыржан Батыровдун видеосун көрүп, ошонун сөзүн жаттап алып барып айтканбы деп дагы өзүмчө бир мындай күмөн саноо болуп түйшөлүп атам да. Себеби дегенде ал айтып атат, урматтуу өзбек калкым дейт. Андай болбош керек. Урматтуу өзбек калкым деп Өзбекстанда айтыш керек. Кыргызстанда урматтуу кыргыз калкым деп айтыш керек. Андай болсо курттар, мына биздин Сузак районунун Винсовхоздо биздин курт туугандарыбыз жашайт. Ошол жерге барып урматтуу курт туугандарым же болсо курт калкым деп айтсын. Бул туура эмес болот. Бул туура эмес болот. Ал эми Бабановдун шайлоодон кийин 25 суроодон коркуп, мамлекеттен чыгып кеткени менен кошо, мындан кийин саясатка кайтып келбейт экендигин эске алсак. Мен муну айтпайын дедим эле. Мен сага 25 суроом бар. Аны кийин берем мен сага. Коррупция ким экенин Кыргызстанда мен жакшы билем. Мен 95-те эле саясаттамын. Сен 2005 саясатка келдиң. Сени балапан кезиңден бери билем. Коррупция менен мен таза мына мен күрөшөм. И сенен баштайын биринчи. Имей бит ошону. Өзүмөн баштайын. Сот менен чечкен миллиардтарды ошонун баарын кайтартырам кийин. Мына мени баштадыңбы? Мен да кайтам мынакей. Мен саясаттан, анын ичинде партиялык ишмердиктен кетип жаткандыгымды жарыялайм. Мындай чечим мен үчүн жеңил болгон жок, бирок азыркы кырдаалда жападан жалгыз туура чечим болду деп эсептейм. Ошондой эле жогорку кеңештеги депутаттык мандатымды дагы тапшырам. Партиябыздын тизмесиндеги кийинки талапкер депутат болот. Бул адилеттүүлүктү, акыйкаттыкты орнотууга жол ачат. Бабановдун бул билдирүүсүнөн кийин айрымдар аны бизнесин коргоо аракети катары сыпатташууда. Мурдагы вице-премьер-министр Камила Талиева жок дегенде шайлоочуларынын ишеничин актаган жок. Саясатка элге кызмат кылам деп келген болсо, жеке кызыкчылыгын көздөп, алыска кетип алып баарынан баш тартмак эмес дейт. Бизнес долбоор болгон экен да бул кишиники. Биринчи долбоору жана 2013 мен 2013 жылдан бери жагын эле айтайын. 2013 жылы партия түзө койгон. Бат шашылыш түрдө түзө коюп, ушундай ийгиликке жетишип, бул бизнес сыяктуу эле бир биринчи проектиси болчу да. Анан экинчи проектиси бул дагы бизнес долбоор, бул президенттикке аттанууну дагы бизнес долбоор катары кабылдагандыгын көрсөтүп атпайбы? Эгерде ушундай лидер болуп, мекенчил болуп, Кыргызстанда бир реформатор катары, Кыргызстан үчүн, элим жерим үчүн жаным садага деген лидер болсо, ал саясатка келген лидерлер сөзсүз түрдө астына эки нерсени коет да. Жаманды, жакшыны. Жакшысын көргөндө жүрөт элдин астында. Жаманын көргөндө коюнчосунан зыйт койгондугу болуп атпайбы мунун? Бул саясатчылардын шайлоого жакын кайра кыймылдап калганы, жана Ташиев менен Бабановдун буга чейинки биригүүлөрүн эсептеп көрсөк, бир да саясатчы менен биригип жарытпай туруктуулугу жок экендигин байкасак болот. Кантсе да ушундай адамдар эл башкарам, элдин жашоосун ойлойм деп бир да сөзүнө турбай ойногондору Кыргызга жакшылык алып келбечүдөй көрүнөт. Биз эки жолку төңкөрүш болдубу, революция болдубу, бийлик алмашканда жыйынтык чыкпагандын негизи катары башкаруу системасы нокура Кыргыздын салтына, духуна, наркына туура келген система түзүлдүбү, же түзүлгөн жокпу, ушул маселени элдин алдында коюшубуз керек. Себеп дегенде Дастан Сарыгулов агабыз жакшы айтып келди, кандай гана башкаруу системасын көрбөдүк, бирок анын жыйынтыгы эмне менен бүтүп атат. Мен ойлойм,
Бүгүнкү күндө биз кыргыз мекенчилдери болобузбу? Кыргыз мамлекеттүүлүгүн бийик коймой сайын келечек Кыргызстандыкы үдөмүк. Бүгүн айтып атабыз соттор боюнча 500ге жакын сот бар экен. Атамбаевдин учурунда 98% 500ге жакын сот толук кандуу алмашты. Жээнбеков президент болуп келгенден бери 14 гана сотко указ чыгарды. Да бүгүн талап кылып атабыз. Соттор туура эмес чечим чыгарып атат. Ал бул кимдин соттор? Качественный состав бул жерде ошол системада иштеген жигиттер отурат. Соттор ошол жаңы шайланган соттор өткөн бийликте санкция алып келсе, бүгүн буга же башкарган чарасын алып келсе, 1 саат совещательный комнатка кирип өкүм алып чыккан соттор болгон. Билесиздер аны. Ошон үчүн сотторду бир күндө алмаштырыш бүгүнкү күндө мыйзам жол бербейт. Экинчиден, мен айтарым, мамлекеттүүлүк. Мына Кыргыз газ боюнча айтып коем. Атамбаев спекуляция кылып айтып жүрөт. Мен буга чейин да айткам, бүгүн да айтам. Мамлекеттүүлүктүн өзөгүн түзгөн анын эли. Ошол мамлекеттин жери. Мамлекеттүүлүктө почта, связь, жол, инфраструктура. Газды берип атканда мен айткамын. 51% мамлекетте калыш керек. Же болбосо 99% берген күндө бир алтын акция калыш керек. Мамлекет көз карандысыз болуш үчүн. Бүгүн да каршымын. Мамлекетти байлык, мүлк ар дайым контроль мамлекет тарабынан болуш керек. Экинчи, парламент, бийлик жана башка деп бүгүн айтып атабыз. Атамбаевдин учурунда бийликти жеке менчик кылганды ушул жерде отургандардын мына көпчүлүгү саясатчылар башынан өткөрдү. Ата журт партиясынан 16 депутатты иш козгоп, камаганы камап, куугунтуктан мен айткамын. Саясатчылар, башка партиядагылар, бүгүн муну токтотпосоңор сөз Эшматов, Ташматов жана башка да эмес. Сөз бүгүн ошого жол берсеңер, эртең биздин башыбызга тийбейт деп кепилдик эч ким бере албайт. Мына ошол келди, ошол кесепетинен канча адамдар түрмөдө отурат. Күнөөсүз отурат. Сүйлөгөн сөзү үчүн. Мен келип чогулуш өткөзөм деп келген үчүн. Эл ошону колдогон үчүн. Канчасы түрмөдө отурат. Мына чекеден чыгып атат. Кудай буйруса, чындык келет, чындык ийилет, бирок сынбайт, анын бардыгы чыгат. Бүгүн мына айтып аткан мен ошол партиялаштарым, ошол саясатчылар келечекте чыгат, бүгүн эртең чыгат. Убактысы келет. Себептен чындык ийилет, бирок сынбайт. Бирок ошол чындыкты айтып атканда бүгүнкү кече шайланып келген бийликке сын пикир айткандан көрө ошого жардам берели. Ошол чындыкты орнотуш үчүн, ошол чындыкка жетиш үчүн. Мына Талгарбеков алабыз. Эмне бирөөгө бизет көрүп чыктыңызбы? Мыйзам негизинде, мыйзам бүгүн иштеп атканга, ошол талапты койгон негизинде боштондукка чыктыңыз. Асанов, Бектур, Кубанычбек досум, Кудай буйруса ошол Садыр Жапаров жана башкалардын бардыгы чыгат. Биз мыйзамдуу жолду талап кылышыбыз керек. Мыйзамдуу жолду айтышыбыз керек. Сын пикир айтып, башка айтканда ал жетишкенге жетпейт. Ошон үчүн урматтуу курултайчылар, урматтуу агалар, урматтуу аксакалдар, эгерде биз ушудан бир тыянак чыгат десек, биз мамлекеттин өзөгүн түзгөн маселелерди алып чыгып, ошону аттарууга, ошону ишке ашырууга бүгүнкү бийлик менен чогуу, себептен да бийлик колун сунуп атат. Бийлик чындыкка жол баштап атат. Бийлик чындыкты иш менен көрсөтө баштады. Ошого биз жардамды берип, келечекте ушундай кайталанбаш үчүн аракетибизди кылсак, жыйынтык чыгат деп ойлойм.
Thank you.